Assalamu alaikum, урматтуу футбол дос YouTube каналынын каталуучулары жана көрүүчүлөрү. Кайрадан эле биз Гүлжигит байкем экөөбүз бул каналга жаңы чыгарылыш тартып баштадык. Бүгүн бул видеодо биз Эл Классико жөнүндө жана жалпы Ла Лига жөнүндө сөз кылабыз. Дегеле мына ошол кече болуп өткөн Эл Классико, буга чейинки болгон Эл Классиколордо эмне үчүн Реал Мадрид жеңе алган жок. Ошондой эле бүгүнкү Эл Классиколордун даамы кандай болууда? Мурдагыдай Роналдо, Месси барындай даам барбы Эл Классикодо? Ошондой эле бүгүнкү күндөгү жаңылануу форматтары, жаңылануу командалардын жаңылануусу кандай болууда? Ошол эле мисалы бул жолу Ханси Диттер Флик келип туруп, Барсаны таптакыр башка команда кылып чыкты. Ал эми Карло Анчелотти Реал менен бул жолу таптакыр башка команда менен чыгып келсек деп отурабыз. Ошосун кандай ошол Эл Классико боюнча дагы тарыхтары ошондой эле мына ошол Ла Лигада кайсы командалар Чемпиондор Лигасына жолдомо ошол боюнча кеп калат. Ошондуктан биз менен болуңуздар, биз баштадык. Анда акырындыктан баштай беребиз. Кечеги Эл Классико кандай болду сиздин жеке ойуңузча? Эми азыр Реал Мадридтин көрөрмандары бизде Кыргызстанда көп эмеспи? Мен азыр ушул сөздөрдү айтсам, менин оюмча алар мени таш менен чапса керек. Барселона бул оюнда Реалга караганда мыкты болду, ачыгын айтканда. Анткени деген алардын чабуулдары эми эсепти эле карап айтсак болот. Андан кийин оюндун өзүнө кире турган болсок, оюнда деген алардын чабуулдары Реал Мадридтикине караганда кыйла жакшы болду. Анткени деген кандай десем, жаш оюнчулардын баардыгы алдыда жүрдү. Ошол эле Ламин Ямаль, анан Рафиня дагы былтыр мисалы Рафиняны Евродон кийин аны сатыш керек, анын ордуна болсо Атлетиктен Ника Уильямсты алып келиш керек деген сөздөр чыгып аткан болчу. Баягы Рафинядан Барселонанын руководствосу дагы, жетекчилиги дагы, көрөрмандар дагы баягы үмүтүн үзүп, аны командада көрбөй калышкан болчу. Бул сезондо болсо Ханси Флик келип, аны башка жагынан ачтыбы же болбосо анын катылып жаткан талантын таап чыктыбы? Кыскасы Барселонаны аябай эле алдыга сүйрөп атат Рафиня. Мен дагы бул жерде кошумча кетчү нерсе, Ханси Диттер Фликтин командага кирген байланыштуу дагы жагдай бар. Анткени билесиздер, буга чейин Эл Классиколордо өткөн жылдары 4 жолу Эл Классикодо жаланган Реал Мадрид жеңди. Эми ошо достук беттешиги салбаганда калган оюндардын жалпылай официалдуу оюндарында Реал жеңип чыкты. Бирок ошол учурлардагы Барса кандай эле? Азыркы учурда мисалы ошол учурдагы Барсанын көпчүлүгү жаштар болчу. Педри дагы, Гави дагы эми гана мына ушундай чоң оюндарга түшүп, оюндар кошуп аткан оюнчулар болчу. Бүгүнкү күнгө келип, булар Испания Ла Лигасындагы, Чемпиондор Лигасындагы даамын татып калып, бүгүнкү күндө Ханси Диттер Флик кол алдында дагы да өзүн өнүктүргөн абалда фурор көтөрүп чыгышты да. Ошол эле мисалы Рафиня кандай адам болчу? Рафиня ошол Неймар, Суарездер учурунда жок болуп кеткен. Таптак эле керексиз, мисалы Дембеле дагы керексиз оюнчу болуп кетип туруп, азыр кандай болуп кетти да. Рафиня өзүнүн ламасиясында, өзүнүн көрөрмандары көз астында өтө чоң бир футболчуга айланып кетти. Бул дагы Ханси Диттер Фликтин кандайдыр бир деңгээлдеги кандай десем, жардам болсо керек дейм да бул жердечи. Ханси Фликке чейин бир мындай окуя айткым келип атат да. 2020-жылы Бавариядан 8-2 утулушкан Барселона. Анда болсо Бавариянын жетекчилигинде ошол Ханси Флик болчу да. Андан кийин Барселона аябай эле аркага кеткен болчу да. Ошол Барселонанын ичиндеги кандай финансовый көйгөйлөрдөн дагы, анан команда дагы аябай мындай алсыз болуп кеткен. Рональд Куманын кол алдында баардык көрөрмандар наразычылыгын билдирип, Барселона Чемпиондор Лигасында эмес, Европа Лигасына түшүп калып, тайпадан чыга албай калып, ал убакта тайпалык эмес беле, башка форматта эмес беле. Андан кийин болсо ошол Хавини Сауд Арабиясынан адашпасам, Сауд Арабиясынан алып келишкен. Катардан алып келишкен. Ал жакта ойноп жүрүп, андан кийин ошол жактан машыктыруучулук лицензиясын алып алып, машыктыруучу катары карьерасын баштап, анан ал жактан келгенден кийин Хави ошол Ла Масиядан Барселона академиясынан бир нече жаш оюнчуларды алып чыгып, негизги курамга кошуп, ал курамдан кандай тарбиялапчы, ошол взрослый, орусча айтканда взрослый футболго көндүрүп дегенде Чемпиондор Лигасында ойнотуп, эми кандай десем, чоңойту деп айтсам болот да. Бул жерде кээ бир себептер болуп, анткени ал учурда билесиздер, Барселона бир аз кризис болуп аткан болчу акча жактында. Ошол себептен дагы Ла Масия академиядан алып чыгууга аргасыз болушкан. Ал жактан эми баардык эле команда ушундайбы негизи элечи. Эгерде чабуулчу жок болсо же башка жок болсо, анда академиядан алганга укуктуу да. Ошол себептен Барсанын дагы көбүрөөк жаштар курамы ошол академиядан чыгып келип кошулуп калганда, бир курам көпчүлүгү
жаштардан түзүлүп калды. Ошого чоң оюндарга толук кандуу бошулуп жетилбеген оюнчулар өткөн жылда бир аз алсыздык кылып койдагы, бирок бул жылга келип такшалып бошулуп жетилип, мына Реалды атасын таанытты десек да которо болот, чын алгандачы. Хави деген ал Ла-Масиядан жаш оюнчуларды алып чыгып, бул узак убакытка мындай карьерасын коюп берди да, мындайчы. Узак убакытка аларды тарбияламакта, бирок деген мурунку жылкы сезондо бир аз ийгиликсиз жыйынтыктардан улам Барселонанын президенти Хавини жаман көрүп, бир нече конфликттер болуп алардын ортосунда, анан тилекке каршы Хави жумуштан алынган болчу, анын ордуна болсо ошол Ханси Флик келген болчу. Анан дагы кээ бир футболдун мындай кандай десем, футбол жөнүндө түшүнүгү барлардын сөздөрүн угуп көрсөк, алар деген мынтип айткан болчу ошондочу. Барселонанын президенти Жоан Лапорта алдыда мисалы президенттик тандоо болот экен да, ошол көрөрмандардын арасындачы. Ошон үчүн ага деген кайра ошол кызматта калыш үчүн көрөрмандардын мындай кандай десем тандоосу керек экен. Ал көрөрмандарды өзүнө тартып алыш керек экен. Ошон үчүн дагы батыраак жыйындык көрсөтүш үчүн мисалы Хави деген жүрө бермек да, канча деген жылга чейин ал команданы түзүпчү. Бирок ошол жылдарда мындай Хавинин оюна койгондо бир нече жылдан кийин жакшы аябай укмуш команда түзүлмөк да. Ханси Флик болсо ал убакытты кыскартып, кыска убакытта жакшы ал деле жыйынтыгы жакшы деп айтсак болот. Мисалы мурунку жылдарга карагандачы Ханси Флик мындайча айтканда ошол Хавинин жумушун бир аз кыскартып койду деп айтсак болот го дейм. Жок, мен бул жеке пикиримде бул жерде Ханси Фликтин келгендиги ошол эле азыркы учурдагы жана Ла-Масиядан келген жигиттердин, оюнчулардын бошолуп жетилген учуруна келип калды. Ооба. Ошол учурда ал болгон эле тактикаларын өзүнүн жүрүштөрүн койду жана ошол күчкө толуп турган оюнчуларды кой берип салды. Рафинаны кошту, башкасын Дембеле кетти. Эгерде эсиңизде болсо, баштапкы оюндарда Реалга каршы беттештиги кандай болду? Жалаң гана коргондон сактап калат да. Коргондон жасалмаса да түзүп атты. Баппе менен Винисиус сактап чыгарып чыгат да, ошонун натыйжасында гана көптөгөн 1-2 голдор жокко чыгарылды десек да которо болот. Ошол коргонусу менен баштапкы оюндарда атага чыгып баштаган болчу Ханси Фликтики. Андан кийин үчөө трио менен өткөн. Левандовский, Ламин Ямал жана ошондой эле Рафиня. Мына ошол үчтүк болушунча азыркы учурдагы эң топ даражадагы чабуулдагы үчүлдүк десек туура болот. Азыркы учурдагы мисалы кайсылар Салахтар бар эле, бирок алар тилекке каршы Чемпиондор Лигасынан кошачты. Барса да кошачты, бирок булар кандай десек өзүнүн көрсөткөн абалда кошачты да. Мисалы ПСЖны балким көзгө илбеди, бирок эмес болсо дагы жеңилди Ливерпуль. Бирок Барселона аягына чейин күрөш алып барып, мен деген командалардын баарын таштакан чыгарды. Мөөнөтүнөн мурда плей-оффко жолдомо алган командалардын катарын толуктады. Ла Лигада өзүнүн чемпиондугуна талапкер болуп кире жатат. Ал эми Испания кубогу, башка кубоктордун баардыгын Эл Классикода болгондо дагы чемпиондук тартып алып койду. Бул нерсе мурунку сезондордо мисалы ошол Чемпиондор Лигасынын тайпасынан чыга албай жүргөн команда үчүн аябай эле чоң көрсөткүч деп айтсак болот да. Анан Ханси Фликтин тактикасынан тышкары, ал өзү немис болгондон кийин Барселонанын оюнчуларына дисциплинаны киргизди. Аларга ошол жаланган ошол клубтук кийимди кийип келүүсүн талап кылган экен сезондун башында. Бул нерселерди баарын көрүп аткан болчубуз. Чыгып аткан анан дагы машыгууга кечиккендерге чоң айыппулдарды коюп аткан болчу. Ошол нерсе дагы Барселонанын ушундай командага айланышына аябай чоң таасирин тийгизди го деп ойлойм. Бул жерде ушу жанагы эле сиз айткандай дисциплинаны койгондугунан натыйжалар да бүгүнкү күндө көрүнүп турат да. Удама 5 Эл Классико достор, 5 Эл Классико. Ассаламу алейкум, 5 алып коет го ошондой эле. Бул жылы Реал Мадрид тилекке каршы күйөрмандар жаман көрсүн, бирок достор Реал Мадрид бул жылы таптакыр эле Барселонаны жеңилди. Эч кандай жеңиш даамын кечирип койгой, татып көрө алган жок да, чын алгандачы. Анткени баштапкы Эл Классикодон баштап бүгүнкү күнү кечеги Эл Классикого чейин кубокторду финалда болсун. Финалда жеңилбейт деген Реал Мадрид финалда 2 жолу Барсага жеңилди. Болгону дагы эң негизги тандашына каталондорго 2 кубокты тапшырып берип койду. Ал эми кечеги күнү кошо турган болсок, кечеги күнү дагы 3-чү кубок десек туура болот. Анткени эгер жок дегенде 1 упай отурган болсо, Барселона 3 оюнда алдыңкы чоюнда, анда чемпион болду, бүттү. Жанатан бери Барселона жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Реал Мадридтин көрөрмандары видеону өчүрүп чыгып кетсе керек, бизди бир комментарийден сөгүп туруп. Анан эми Реал Мадрид жөнүндө сөз кылып коелук, кандай дейсиз? Эми Реал сизге суроо берели азыркы учурда Реал деп калдык. Реал өткөн жылда кандай эле, бул жылы кандай болуп кетти? Жана ошол нерселерге эмнелер себеп болду? Ошол эле болсо Реал Мадрид, ошол эле күйөрмандар дейли, эми сырттагы нерселер, ошол эле Карло Анчелотти, ошол эле башка дагы оюнчулар. Өткөн жылы Реал Мадрид аябай кандай десем, көзгө толумдуу команда болчу. Бүткүл Европада эмес, дүйнө жүзүндөчү. Анткени деген Беллингем келген мисалы алардын курамына Боруссия Дортмундтанчы. Ал болсо жарым коргоочу болуп туруп,
канча бомбардирлердин тизмесин толуктап атат деп Реал Мадридтин клубдук баягы пресс катчылары жазып маалыматтарды чыгарып кадимкидей мактанып атышкан болчу. Чынында Беллингем жакшы оюндар көрсөтүп жаткан былтырчы. А бирок бул сезондо эмнегедир анчалык оюндар көрсөтө албай атат. Ошондой эле бир эле эми Беллингемде эмес, жалпысынан ошол оюнчулар Чемпиондор лигасынын финалына чыгып Боруссия Дортмундду утушкан былтыр. Ал оюнда деген бир нече мындай кандай десем легендарлуу оюнчулар чыгып, аябай кыскасы мындай өздөрүнүн көрөрмандар арасында хайп болгон да Реал Мадридчи. А бирок мунусунда деген көрөрмандар Реал Мадридтин чыныгы көрөрмандары ошол быйылкы сезондо көрсөткөн оюнуна мындай иштери чыгып атабы билбейм. Менин оюмча чыкпай атат. Көрүнүп турат да бул жакта эми. Сезондун аягында деген менин оюмча Реал Мадридтин жетекчилиги дагы Карло Анчелотиге кетиребиз деген Ал кептер чыкты, официалдуу болуп калды го дейм. Чыккандан кийин ал Карло Анчелоти өз уккандан кийин деле ал баягы иштегенге менин оюмча көңүлү келбей калган сыяктуу болду. Анткени сезондун аягында кадимкидей Реал Мадрид мындай ылдыйлап кетти да. Оюнучу, оюн жагынан. Ал оюн жагынан ылдыйлагандан кийин жыйынтыктары дагы албетте ылдыйлайт да. Ошондой болушу мүмкүн, бирок бул жерден кээ бир себептерди айтып кетсек болот. Анткени Карло Анчелоти өткөн жылда кандай болчу? Өткөн жылда Карвахаль бар болчу, эң мыкты куралдары. Андан кийин Тони Кросс бар болчу, маэстро. Тилекке каршы мына ошол оюнчулар бирөөсү карьерасын жыйынтып кетти Мадридтен, бирөөсү болсо жаракат алып калгандан байланыштуу толук кандуу бул сезон өткөзө алышкан жакта. Ошолор бар учурда жок дегенде натыйжалуу оюндар көрсөткөн. Мисалы Тони Кросстун пастары бар болчу. Тони Кросстун жоктугун ушунчалык даражада сезе тургандыгын Анчелоти өзү дагы байкабаса керек эле да. Ойлобосо керек дейм менин оюмчачы. Эгер ал жок болот, азыркы учурда Беллингем менен Вальверде байкуштар кыйналып кетишти да. Чабуулга чыгат деп кошот, башкалат. Тони Кросс болсо ортодо туруп туруп маэстро. Эки жактан пас узатып эле башкарып коймок. А бирок тилекке каршы андай башкара турган эч ким жок болгондо байланыштуу дагы бул жерде чачырандылар орун алды. Ошол эле мисалы Мбаппенин келиши дагы бир аз ыңгайсыздык жаратып калды Винисиуска. Өткөн жылда Винисиус канчалык таризе оюндан көрсөткөн болсо, бул жолу жалкоолонуп кетти. Мбаппеге атаандашып кеттиби, айтор билбейм. Бул жерде эми бири-бирине топ кызганышта көрүнүп турат да, сыналгандачы. Экинчиси ошол нерсе болду, үчүнчү себеби ошо коргонуусу. Коргонууда азыркы учурда Милитао жоктугу, ошондой эле Карвахальдын жоктугу дагы көрүнүп турат. Анткени Карвахаль оң канаттан болушунча алдыга чыгып барып туруп, чабуулга кошулуп, пастарды, ийгиликтүү пастарды берчү. Ошо мисалы финалда гол урду. Пастарды берип атага чейин дагы мына ушуну натыйжалуу жүрүштөрү жасап аткан Карвахаль жоктугу дагы бул жерде минуска түштү. Ортон коргонуу бөлүгүндө Милитаонун жоктугу, жаңы Асенсионун чыгышы, бирок эми бул баштапкы мүнөттөрдө бир аз адаптация болду. Бирок ал дагы жаштык кылды баарыбирчи. Менин жеке пикирим жаштык кылды. Ал эми Антонио Рудигер. Антонио Рудигер колунан келген иш аракетин жасады, көбүрөөк оюн талаасына түштү, көбүрөөк эгерде мисалы энденемчиле чектен да ачып кетип турган болсо, жаракат алып кала турган жаракат алып калышын буга чейин эле көрүп келгенбиз футбол чөйрөсүндөчү. Ансандай Рудигер дагы жаракат алды. Ошол себептен эми бир топ даражадагы себептер менен Анчелотти бул жолу ийгиликсиз жүрүштөрүн жасап калды десек дагы туура болот. Эми жаңылануу акырындык менен пайда болуп атат да, жаңылануу. Реалдын курамында бир гана Реал оюнчулар эмес, башкы машыктыруучулар дагы жаңыланып келатат дейт азыркы учурда. Эгерде жакынкы маалыматтарды окусаңыз билесиздер, Алонсо келет деди. Тактап эле айтып берели ушул жерденчи. Бул видео тартылып аткандан 9 мүнөт мурун Фабрицио Романонун багы посту чыкты. Here we go деп официалда. Twitterден. Ал эми ал кишини билесиңер, ал киши жалган маалымат таратпайт. Ал киши чыгарган маалыматтын 99 деп айтсам болот го дейм. 99% чындыкка айланат. Демек бул маалыматка толук менен ишенсек болот. Анан ушул жерден кичине кылчып кетейин. Винисиус менен Мбаппе деп калдык. Мбаппе деген Европадагы аябай таанымал, күчтүү чабуулчулар деп билебиз. Реал Мадридке өтүү анын бала чагынан берген негизи кыял экенин да билчүбүз. Бул командага келгенден кийин аябай жакшы мындай жыйынтыктар көрсөтөт деп күткөнбүз. А бирок деген тилекке каршы сезондун башында эле ал анча эмес старттык оюндарда анча эмес мындай оюн көрсөттү. Анан дагы ошол Мбаппени негизги ошол Мбаппеге басым жасап Карло Анчелотти оюнга чыгарып, Винисиустун мотивациясы жоголуп кетти деп ойлойм. Анын үстүнө дагы интернетке бир сыйра инсайттар чыгып аткан. Винисиуска Сауд Аравиясынан чоң суммадагы трансферге акчалар сунушталып атыптыр деп. Эми канчалык адам принципиалдуу болбосун, канчалык адам ошол өзүнүн кыялдарына жеткиси келбесин, баары бир адамда акча деген эмитет да, азгырат да. Ошон үчүн дагы менин оюмча анын мотивациясы жоголуп кетти. Винисиустун. Бул жерде эми бир суроо жаралып калат да. Азыркы Реал Хаби Алонсо кол астында канчалык таризде өзгөрүп кетиши мүмкүн? Ошол эле мисалы Родриго,
Vinicius, Mbappe, Bellingham, Valverde. Негизги куралдар азыр ушул 5 да. Ушул 5 оюнчу. Азыркы кээ бир маалыматтарга таянып турсак, кээ бир инсан айтып атат, жаңы Реал куралат дейт. Бирок кимдин? Jude Bellingham менен Valverde'nin айланасында куралат дейт да. Бул жерде Мбаппеге дагы бир шерик керек болуп калат. Ошол себептен жаңы дагы башка оюнчуларды, страйкер же болсо ортоңку чабуулчу бөлүктөгүлөрдү дагы да өзгөртүп кетиши мүмкүн Реал Мадрид курамында. Ошол себептен эми азыркы учурда байкап көрөлү. Эми биринчи алгач Алонсо келсин, андан алдагы Перезге шарттарын койсун, андан кийин гана биз көрө жатабыз. Бирок эми ага чейин болжолдуу пикирибизди айтып кете алабыз ага чейин болгону. Буга чейин Хаби Алонсо Реал Мадридке келет деген сөздөр чыгып аткан. Андан дагы чогуу Байерден Флориан Вирцти Реал Мадрид сатып алат экен 2025-жылы трансфердик терезеде сатып алат экен деген сөздөр чыгып аткан. Менин оюмча, эгерде ошол Хаби Алонсо чынында келип кала турган болсо, анда официалдуу бир жаңылык көрө турган болсок, келди дегенчи, анда сөзсүз түрдө Флориан Вирцти дагы эмнеси гана болбосун Флорентино Перес ошол Байерден алып келет. Канча сумма болсун дагы. Анткени деген ошол Флориан Вирц менен былтыр Байерди чемпиондук алып келди. Эми Хаби Алонсонун өзүнүн канчалык деңгээлде маштыр жаатына күчтүү экендигин дагы байкай алдык. Өткөн жылы мисалы Бавария эми Бавариянын бир аз кулаш доорунда келип калды десек да чындыкка жакын, бирок ошого карабастан бул жерде эми Байерде мөөнөтүнөн мурда чемпион кылды, башка кылды. Ошол себептен эми Алонсо бул жылы Ханси Диттер Фликке туруктуу эле каршылык көрсөтө алса керек. Анткени экөө тең бир жактан келди. Экөө тең Германия лигасынан келди. Ханси Диттер Флик Бавариянын башкаруу катары, ал эми Алонсо бүгүнкү күндө эми Байердин баштырды. Экөө тең кубоктор өткөн, экөө тең Бундеслигада чемпионат алган. Эми жыйынтыкты айта турган болсок, кийинки сезон мындан да кызыктуураак болчудай да. Анткени деген эми Хаби Алонсо мурун Реал Мадридте ойноп кеткен. Реал Мадрид анын үчүн мындай башка бөтөн клуб эмес дегендей. Анан Ханси Флик дагы мындан дагы жакшы, кандай десем, жыйынтык көрсөткөнгө, ошол эле Чемпиондор Лигасын утканга дагы көбүрөөк мотивациясы болуп, ал дагы өзүнүн курамын дагы күчтөндүрүп, башка оюнчуларды алып келип, анан башкача, кандай десем, башка деңгээлдеги оюн болушу мүмкүн да. Кийинки сезондочу. Эми Ла Лига достор, Эл Классико кечээги оюндарын көрдүңүздөр, бизден караганда көбүрөөк аналитик жүргүзсөңүздөр керек буга чейин эле. Ошол себептен алга көптөй токтолбой коелук. Болгону 5-рет Реал Мадрид жеңилди. Бул нерсеге Реал Мадрид күйөрмандары 15 бизде 15 жолу чемпиондук бар деп мактанбай эле коюш керек. Бул өткөн кеткен нерселер. Ошол себептен алдыңкы күндөргө токтололу. Алдыңкы мүнөттө жана ошондой эле азыркы учурларды байкаштырган абалда оюндарга аналитик жүргүзгөндү туура көрөлү. Ошондой эле бүгүнкү күндө Чемпиондор Лигасына катышууга дагы Ла Лигада кайсыл командалар мүмкүнчүлүк алууга жакын. Бирөөсү эми ошол Каталондук Барселона автоматтуу түрдө жолдомо алат. Реал Мадрид, андан кийин Атлетико Мадрид. Кийинкилер эми эске салып болсок, Ла Лигадан 5 команда Чемпиондор Лигасына жолдомо алат. Анткени Лига конференциясында дагы мына ошол Ла Лига командаларынан Реал Бетис финалга чейин жол алды. Ошондуктан эми буюрса Чемпиондор Лигасына катышууга азыркы учурдагы мүмкүнчүлүктөр кимдер калды? Азыркы учурда Чемпиондор Лигасына мүмкүнчүлүктү Атлетик Билбао алышы мүмкүн. Андан кийин Вильяреал менен Реал Бетистин ортосунда талаш жүрөт Чемпиондор Лигасына чыгыш үчүн. Бирок мен жеке пикиримде акыркы оюндарга таяна турган болсок, Реал Бетис алып кетиш керек. Ал чыгышы дагы керек. Анткени Кроат Антони бар. Манчестер Юнайтедте мындай мемге айланган Антони эмнегедир Реал Бетисте башка жагынан ачылып, аябай мындай жылдызга айланып аткан учур азыркы учурда. Менин оюмча ошол Антони эле сүйрөп кетчү деп атат Реал Бетисти Чемпиондор Лигасына. Ошо менен жыйынтыктар бул жылы жалпы айтаран болсок, бир сүйлөмө токтотолу. Реал Мадрид Эл Классикода болсун, башка чемпионаттарда болсун, кор болду. Ал эми Барселона башкалардан караганда зор болгон абалда өзүнүн бул сезон жыйынтыгына жакын турат. Эми албетте требл кылбаса дагы треблга жакын өзүнүн мыкты деңгээлде көрсөтө алды. Бул деген нерсе кийинки жылга дагы вызов таштап болот эми. Биздин бул чыгарылышыбыз дагы көрүүчүлөргө жагып зор болду деген ойдобуз. Эгер зор болгон болсо сөзсүз түрдө биздин каналыбызга катталып, лайк басып, жана комментарийге жакшы сөздөрүн жазып койсоңор, сөгүп эмес эми Реал Мадридти жамандадыңар депчи. Болушунча эле калыс мындай сүйлөгөнгө аракет кылдык. Бир командага күйөрмандык кылып мындай бирөөнүн намысына чек келтирбей элечи. Достор, болгону бул жерде биз болгон өткөн кеткен статистикаларды
оюндарды жана ошондой эле маалыматтарды айтып кеттик. Ал эми ката кемчиликтери кеткен болсо кечирим сурайбыз албетте. Анткени биз дагы пендебиз, пенде ар бири ката кетет. Антан эгер ката кеткен болсо катабызды жазып коюңуздар комментарийге, албетте биз аны буюрса кийинки эфирлерде оңдоого аракет кылабыз. Ошого карабастан биз колдон келишинче мына ошол YouTube тармагында кыргыз тилдүү футбол аудиториясын мындан ары кеңейткенге аракет кылабыз. Жана ошондой эле кийинки эфирлерде амандашканча кош болуңуздар. Assalamu alaikum.